Biz эң эле көп кеңири колдонгон бул пластик нерселер, пластик бөтөлкөлөр, пластик баштыктар. Ошондуктан пластикти колдонууну азайтыш керек жана бизде деген таштандыны кайра иштетүү, сорттоп салуу урундар жок болгондуктан элдер аны өрттөгөнгө туура келет. Ал эми өрттөгөндө кандай газ, уулуу газдар, кандай гана жаман заттар чыгаарын азырынча байкайбыз. Мынакей ушундай кара түтүн. Кара түтүн деген өтө дем алуу органдарын бузат жана ички адамдын дем алуу органдарын бузат жана рак оорусундагы козгошу мүмкүн. Баардык органдар, деги эле баардык органдарга терс таасирин берет. Пластик эле нерселер эмес, биз көптөгөн кагаз буюмдар, айнек, металл буюмдардын баардыгын тең колдонобуз. Алардын баардыгы тең ар кандай ооруларды чакырат. Мисалы, гаджеттердин ичинен эң эле жөнөкөйү бул батарейка. Кичинекей эле батарейка эгерде жерге түшө турган болсо, ал радиусу 1,5 метр болгон топуракты уулантат жана көптөгөн функция аткарган өсүмдүктөрдү жана ар кандай кумурскалардын баардыгын тең уулап өлтүрөт. Деги эле баарыбызга тең жаман. Ал эми себеби бул топуракка биз өзүбүз эле жей турган баардык өсүмдүктөрүбүздү, жер жемиштердин баардыгын тең айдайбыз. Ал эми металл менен айнекке келе турган болсок, алар деги эле мындай орну козгобосо дагы алар аркылуу биз жаракат алышыбыз мүмкүн. Жаракат алганда инфекция киргизип алышыбыз мүмкүн. Бул дагы чоң маселеде турат. Анан ал эми органикалык калдыктарды карасак, бул ар кандай ичек-көк, сарык деген сыяктуу көптөгөн ооруларды алып келет. Биз эко жаштары келечектеги өнүгүүнүн макетин жасап чыктык. Өзүңүздөр байкагандай эле биякта биз кайра иштетүүнү иштебей, же болбосо мамлекетибизге баарыбыз кайдыгер карап жана паракорчулукту токтотуп эч кимге кайдыгер карабасак, бул биздин келечектеги көрүнүш болуп калышы толук ыктымал. Биякта өзүңүздөр көргөндөй эле таштандылар көчөдө, биздин ыйык ала тообуз дагы булгандан кебетеде турат. Биякта завод фабрикалардан чыккан уулуу кара түтүндөр жана суубуздун булганышы. Эгерде биз кайра иштетүү системасын колдонбосок, бул келечектеги биздин мекенибиздин көрүнүшү болуп калышы толук ыктымал. Биздин келечектеги Кыргызстаныбыздын макети, эгерде биз Кыргызстанды жашылданган өлкө болушу үчүн биз жүрөгүбүздү табиятка арнап, табиятты таза жана кооз болушу үчүн ар бир адамдын өзүнүн жоопкерчилиги болушу керек. Табият бул биздин экинчи үйүбүз болуп саналат. Ошондуктан аны коргоо жана аны урматтоо бул ар бир адамдын милдети болуп саналат. Биз ошол үчүн эко жаштар уюмун түздүк. Бул эко жаштар уюму негизги максаты бул өсүп келе жаткан жаш муундардын экологиялык аң сезимин жогорулатуу жана алар менен биргеликте табиятты коргоо болуп саналат. Деги эле Кыргызстанда же болбосо ар бир аймактарына таштанды урналар коюлса, ошол таштанды урналарга таштандыларды чаржайыт жерге ыргытпастан сорттоп салып, ал сорттоп салынган таштандыларды кайрадан алып барып заводко иштетсе, анда биз Кыргызстандын өнүккөн өлкөлөрдүн арасына кишине салып кошобуз. Таблицаны толтурууга беребиз. Экологияны кантип жакшыртабыз, таштандылардан кантип арылабыз боюнча ушул таблицаны иштеп чыгасыздар. Биринчи топ. Экинчи топ мына бул биздин жер шарыбыз, биздин планетабыз. Ушул жаман акыбалда, таштандылар коюп кеткенен жаман акыбалда болуп турат. Кара болуп көрүп атасыздарбы? Эми эко жаштар элини биз ушуну жаркыраган
күндөгөр таза экология кантип айландырып чыгасыздар. Таштардын топтолушунан улам жаралган көйгөйлөр. Биринчисинде бул уулуу заттар бөлүнүп чыгып, абаны булгайт. Жана эмне үчүн мындай болууда? Себеби адамдар таштандыны өрттөшөт жана ыргытышат. Бул эмнени алып келет? Адамдардын жана жан-жаныбарлардын өмүрүнө коркунуч алып келет. Бул көйгөйлөрдү кантип чечүү керек? Кайра иштетүү үчүн завод курулушу керек. Жана экинчиси жан-жаныбарлардын өмүрүнө коркунуч алып келет. Эмне үчүн мындай болууда? Жан-жаныбарлар таштандыларды тамак аш катары кабыл алышып ууланып өлүшөт. Бул эмнеге алып келет? Жаныбарлардын жоголушуна алып келет. Бул көйгөйлөрдү биз деген чечүү үчүн таштандыларды ыргытпашыбыз керек. Үчүнчүсүндө ар кандай ооруларды алып келет. Эмне үчүн мындай болду дегенде, таштандылар уулуу зат бөлүп чыгарышат. Бул эмнеге алып келет? Адамзаттын кыйрашына алып келет. Бул көйгөйлөрдү кантип чечүү керек? Биз туура сакташыбыз керек. Мен таза болсом, сен таза болсоң, колум да таза болот демекчи. Биз ушул таштандыга толуп кеткен планетабызды ушундай гүлдөр менен кооздоп чыктык. Бул биздин планетабыздын жашылдандырылган абалы. Кандай балдар, ушул маалга чейин биз эмне кылдык? Биз эмне кылдык? Макет жасап атабыз. Эми ушул маалга чейин эмне кылдык? Мына могул жерде баалоо ар бирөөгө таратылат. Ушул жерде мисал үчүн мына 4 бөлүккө бөлүнгөн. Мисалы жигердүү катыштым. Өзүңөр баалайсыңар. Канчалык деңгээлде? Жана ошондой эле кызыктуу болду. Канча деңгээлде кызыктуу болду? Мисалы, кээ бирөөңөргө жакшы түшүнбөй калгандырсыңар, мош, кээ бирөөңөргө жакшы түшүнүктүү болгондур. Ошол боюнча точка коюп чыгасызар. Мына эми ошондой бул ар бирөөңөр ушул маалга чейин эмне кылдык? Ушул боюнча баалайсыздар. Сабагыбыз дагы жана ошондой эле Мага бул долбоордо сабак болгону, биз кичинекей гана таштандан көп нерсе жабыркарын билдим. Өсүмдүктөр, жаныбарлар, бардыгы жабыркарын билдим. Жана бул долбоордо эң мага жакканы долбоордун катышуучулары менен көптөгөн макеттерди жазадык, көптөгөн суроолорду талкууладык, жана көптөгөн жерлерге барып ар бир адамдардан бизден жаралган суроолордун жоопторун алабыз. Бул долбоор менен жүрүп, мен команда менен иштөөгө, таштандыны сорттоого жана эл менен баарлашууга жана патриоттук сезимдер болгонду. Ушу менен дагы таштандыны ыргытпай, экологияга салымыбызды кошоюн деп максаттарды коюп атабыз. Биз эко жаштар илими мындай таштандылардан арылууну дагы токтотпойбуз. Дагы ийге жайылтууну улантабыз. Эртеңки күндүн келечеги биздин колубузда. Эко жаштар.